Саламатсыздарбы, Nextwo телеканалынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз түз эфирде рак илдети туурасында сөз кылабыз. Ал үчүн студияга мен атайын конокторду чакыргам. Тааныштыра кетсем, Калмаматов Кубанычбек медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясат башкармалыгынын бөлүм башчысы жана Шайымбетов Бакыт улуттук онкология жана гематология борборунун директорунун орун басары. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Бүгүн массалык маалымат каражаттары дүйнөлүк медицина тармагында иммунолог дарыгерлер америкалык Джеймс Эллисон менен жапониялык Таско Хонжо ракты дарылоонун жаңы ыкмасын табышты деген маалыматты жазып чыгышты. Дарыгерлердин бул эмгеги Нобель сыйлыгынын медицина жана физиология тармагында жеңүүчү деп аталган экен. Ушул боюнча өзүңүздөрдүн пикириңиздерди айта кетсеңиздер. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул боюнча айта кетсек, бул 1900 жылдан бери алып келе жаткан жумуш, бул иммунологиялык жумуш болуп эсептелет. Адамдын иммунитетин ошол каршы адамдын денесине кирген башка заттарга каршы иммунитеттин иштеши. Же болбосо бизде медицинада айтып коет, Т лимфоциттер деп коет. Булар Т лимфоциттер ошол адамдын денесине, мисалы, мындай адамга жалпак тилинде айтсак, адамдын мурдуна эле чаң киргенде чичкирүү системасы, бул деле коргонуу системасы болуп эсептейт да. Ошондой эле иммунологиялык системада ошондой рак илдети, залал ишиктер илдети пайда болгон клеткаларга каршы күрөшүүчү клеткалардын иштөөсү болуп эсептелет да. Бул Джеймс Эллисон менен ошол япониялык окумуштуунун ошолордун изилдөөсүнүн негизги маңызы ошолдо жатат. Жанагы рак илдетине кандай кылып ошол рак илдетин көбөйүп өрчүп кетпеш үчүн ошол иммунологиялык Т лимфоциттердин иштөөсү негизинде жатат да. Булар ошол Т лимфоциттерди ошол рак клеткаларын рак клеткаларын аныктап, ошону жок кылуу системасына жаткан да. Ошонун негизинде бул мурдагыда орус окумуштууларына берилген 1900-жылдары болсо керек, мен ката өтпөсөм. Нобель сыйлыгы. Нобель сыйлыгы берилген. Жок, иммунологиялык системаны изилдөө боюнча. Булар болсо именно ошол рак илдеттерин клеткаларына каршы күрөшүү боюнча ошол Т лимфоциттерди ошол рак клеткаларына каршы күрөшүүсүн аныктап чыгышкан да. Сиз буга бул факт мурда эле билчүбүз. Анткени нормадачы здоровый кишинин денесинде постоянно вырабатывается опухолевый раковый клеткалар пайда болуп атат да. Анан иммунный система контролдойт да аны. Контролдоп и уничтожать, өлтүрөт. И ошол метод менен уже иммунотерапия уже дүйнөдө используется, да. Анан рак, залал шишик, почканык, меланома деген, лимфомаларда ошондо иммунотерапия биз колдонобуз. Биздин улуттук борбордо да колдонобуз. Бул жактан. Да, бул жактан. Но азыр болсо более очищенный, более специфичный уже как раз ушул дарыларды колдонуп атышат. Азыркы учурда. Азыркы учурда, да. Мен айтып атпаймынбы, бизде биздин улуттук борбордо да колдонобуз. И чын эле ошол будущий ушул иммунотерапия, химиотерапия, азыр таргентный препараттар на молекулярном уровне ошонун баардыгын колдонуп атабыз. Исследование өткөрүп, перед химиотерапия, иммуногистохимия, молекулярные исследованияларды өткөзөбүз. И уже точно именно ошол дарыга чувствительный опухолдарды, ишиктерди дарылайбыз. Будан жыйынтык барбы? Жыйынтык бар, эми клинический испытания, анан статистика боюнча эффект бар, конечно, да. Но азыркы чыгып аткан дарылардын результаттары андан да бийик болуп атат да. Жогорураак. Так что буюрса үмүт чоң, иммунотерапия, химиотерапия
боюнча? Бул азыр айтып кетти го ошол бул дарылар клиникалык экспертизадан өтүү керек да. Биздин тилде караганда биринчи бул жанагы чычкандарда өткөрүлөт. Ошолордон экспертиза клиникалык экспертиза көрүлөт. Экспериментальный. Андан кийин адамдардан ошол жеке менчик добровольцы деп коет, ошолордун каалоосу менен өткөрүлөт. Андан кийин гана ал дары иштетилип чыгып, булардын баягы кошумча башка таасирлери дагы болушу мүмкүн бул дарылардынчы. Бир ошол шишик дары неме шишик клеткаларын жок кылган менен башкага дагы терс таасир тийгизиши мүмкүн. Ошол бүт бар жагынан клиникалык изилдөө жүргүзүлгөндөн кийин гана анан уруксат берилип, сатка чыгарылып, андан кийин колдонууга берилет да. Жакшы, бүгүн ушул дүйнөдө ушул Нобель сыйлыгына татыктуу болду, рак илдетин дарылоого ушундай жаңы ачылыштарды жасады деп массалык маалымат каражаттары дүңгүрөт жазышып атат да. Негизи эле ушул кыргыз медицинасында ушундай жаңы ачылыштар барбы ушул рак илдетине байланыштуу? Эми ал үчүн экспериментальный исследование жүргүзүш керек да. Мурун аны өткөзчүбүз. Противоопухолевый препарат Грандон деген, мисалы биздин борбордо. Азыр болсо только клинические испытанияларды жүргүзүп атабыз, исследованияларды клинические. Тилге каршы экспериментальный исследование тоже жүргүзүш керек. Андан кийин биз Кыргызстан өнүгүп келаткан мамлекет болуп атпайбызбы? Ошого байланыштуу бизге ал үчүн лабораториялык ар кандай жабдыктар керек, илим алдыга өнүгүп атат. Биз кыргыз мамлекети ошонун артынан кубалап жетпей атабыз да. Андан кийин мурда өзүңүздөргө белгилүү болгондой Советтер Союзу маалында бизде клиникалык базалар болчу. Мына биз институтта окуганда ошол эле чычкандарды кармаш үчүн, чычкандарга кандайдыр бир эксперименталдык изилдөөлөр жүргүзүш үчүн булардын баардыгы келип туруп акча каражатка такалат да. Биздин өнүгүп келаткан мамлекет болгондугуна байланыштуу биз азыркы учурда мындай чоң масштабтуу изилдөөлөр жүргүзө албай атабыз да. Ошон үчүн бизге дагы өнүгүүгө дагы убакыт керек деп эсептейбиз да. Биз азыркы ошол алдыңкы иштелип чыккан методдорду колдонуубуз бул өзүбүзчө бизге бир жетишкендик да. Биздин болуп аткан азыркы убакта жүргүзүп аткан саясатыбыз бул ошол рак илдетин башкы этапта аныктоо, раннее выявление деп коет. Ошолорго скрининг программаларды жүргүзүү. Эртерээк аныктасак, анын дарылоосу өтө эффективдүү болот. Себеби канчалык эрте аныктап, эрте дарыласак, бул рак илдетин 100%га дарыласа болот деген ишеничтебиз да. Негизи эле ушул буга чейин эле ушул Кыргызстанда ушул рак илдетине кабылып, ушул ооруну жеңгендер барбы? Бул рак илдетине жабыркап, муну менен жеңгендер дагы бар. Азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына Вместе против рака деп бир уюм түзүп алып иштешип атат. Бул аялдар ошол эмчек без рагына илдетке жабыркап, көкүрөк безине жабыркап, ошодон айыккан адамдар. Анан бул дарылоо жолун өткөндөр да. Булар азыркы жаңы жабыркагандар же болбосо ошолордон элдерден кимдинен аныкталса, ошолорго кандай жолдор менен дарыланса болот, жолдорун көрсөтүү боюнча өтө жеткиликтүү иштерди алып барып атат да. Мына жакында эле биз Саламаттык сактоо министрлигине кайрылды булар. Могу бизде чет жакаларда Ак Босого, Келечек деген жыл массивдери көбөйүп кетти. Ошол жерлерди аялдарды изилдөө жүргүзүү үчүн бизден адистерди сурап кайрылышты да. Онкомамолог, онкогинеколог жана ошондой эле УЗИС врачтарды сурап кайрылышты. Биз бөлүп бердик. Ошондой эле булардын ар бир жылда өздөрүнүн пландары бар, кайсы региондорго. Быйыл ошол Келечек, Ак Ордо, Ак Босого жана ошондой эле Нарын облусунун Ат Башы районуна ошол тиешелүү жогорку квалификациялуу дарыгерлерди бөлүп бердик. Ошолордун элдерди изилдөө жүргүзүшөт, консультация жүргүзүшөт, изилдөө жүргүзөт жана ошондой эле аныкташат.
ошол боюнча жумуштар алып барылды. Жакшы. Негизи эле азыр Кыргызстанда канча адам ушул рак илдети менен ооруйт жана көбүнчө кайсыл региондордон кайрылышат да? Ну, жалпы Кыргызстан боюнча 26,5 миң бейтап бар да, бизде учетто тургандар. Эми ар бир жыл где-то 5,5 миң жаңы диагноз коюлат да. Ошондо жаңы көбөйөтпү же азаятпы жылына? Жок, өтө көбөйбөйт. Значит, показателдер бир калпта да азыр. Резкий скачок же снижение андай показатель жок. Вот мен, например, мынакей биякта көрүп атасыңар, кривая, да? Заболеваемость и смертность деген эки показатель, основные показатели онкологияда бир калпта. Вот мен азыр абсолютный числолорду айттым да. Эми биякта вот онкологияда вот 89 бейтап 100 миң населенияга, да, деп эсептелет, на 100 тысяч населения. И смертность тоже ушундай эле, да. Вот смертность болсо 56-100 миң кишиге, да. Вот, и бир калпта. Эми биринчи орунда көкүрөк шишик. Экинчи орунда рак шейки. Аялдардын жатын рак илдети менен жабыркаган. Көбүнчө аялдарда кездешеби? Ну, биринчи орун аялдарда, вот мен айтып кеттим азыр, да, эки локализация. Вот, эркектерде в основном рак өпкөн и ашказан. Анан 5-нчи орунда уже терин рак, залалыш тери. Вот, тилекке каршы бизге кайрылышат уже 70% 3-4 стадия менен өтүшүп кеткен, да. Убакытты өткөрүп коюп анан дарыланган келишкендер, э? Ооба. И, ну, силер баарыбыз билебиз, что биринчи, экинчи стадия результаттары жогорураак, да. Но тилекке каршы вот 3-чү, тем более 4-чү стадияда уже показательдер андай эмес. Ошондуктан эрте кайрылыш керек да, врачтарга, доктурларга. Көбүнчө ошол кайсы региондордон келип кайрылышат? Ну, биринчи орунда Бишкек, Чуй области, вот биякта вот как раз графиктер бар, атайын сизге алып келгем, вот көрүп атасыз. Чуй, Бишкек, Сыкөл, Нарын, анан Ош, Талас, Жалабат, Баткенде заболеваемость кичине ылдыйраак, да. Көбүнчө демек ушул рак илдети менен Чүй облусунун тургундары жабыркашат экен да. Мондай деп айтса болот да, бул жердечи, бул жерде элдин санынын көпчүлүгү дагы биринчиден ролду ойнойт. Себеби Чүй областында эл бардыгы ички миграция болуп көп келип атат. Экинчиден Чүй областында жетиштүү медициналык кызматкерлер жана жетиштүү медициналык жабдыктар менен камсыздалган деп түшүндүрсөк да болот да. Себеби анын рак илдетин аныкташ үчүн дагы өзүнө керектүү тиешелүү диагностикалык жабдыктар керек. Анан кийин жанагыдай эле айтып кеттим, элдин саны ошону менен аныкталат да. Ошол канчалык көп жакын Чүй областы Бишкектен жакын көп камтылганы ошол менен эсептелет да. Көп эл жайланышкан жана ошондой эле изилдөө өтүүгө шарттары бар. Демек, Чүйдө бардыгында мүмкүнчүлүк бар, чет жактагы региондорго караганда. Ошондуктан алар көбүрөөк кайрылышып, өздөрүнүн дарыларын аныкташып, кайсыл эмне жери ооруп атканын аныктаганга мүмкүнчүлүктөр бар, э? Жакшы. Бишкек борбор жакын. Негизи эле ушул рак илдетин оорусун аныктаганга аппараттар жетиштүүбү бизде? Бизде азыр жетиштүү деп айтсак болот. Буларды эми бизде азыркы көйгөйлүү нерселердин бири болуп, буларды рак илдеттерин өтүшүп кеткенден кийин дарылоо жабдыктары жетишсиз деп айтсак болот да. Себеби булардын дарылоо жаңы чыккан бардык эле дары дармектер өтө кымбат. Андан кийин ошол эле биздин жанагы линейный ускоритель дегенибиз бар, ал дагы өтө кымбат турат. Ошолордун негизинде бизде дарылоо
дары менен камсыздоо, дары дармектер менен, ошондой эле дарылоочу жабдыктар менен камсыз кылуу бизде көйгөй маселеси бар. Диагностикалык жагынан бизде жетиштүү деп айтсак болот. Жана дары дармек деп атпайсызбы? Ушул дары дармектин баардыгын эле биздин жерден сатып алганга мүмкүнчүлүк барбы? Кээ бирлери мүмкүнчүлүк жок. Себеби жаңы чыккан дарылар бизге келип туруп каттоодон өтүш керек. Кээ бир дарылар катталган эмес. Себеби жаңы чыккандыгына байланыштуу аны каттоодон өткөзүш дагы бир айлык мөөнөттү талап кылат да. Бизде департамент бар, дары дармек департаменти. Ошол жерден каттоодон өткөрүш үчүн дагы бир канча убакыт кетет. Жакшы. Агай, айтсаңыз, азыркы учурда ушул улуттук онкологияда канча киши ушул рак оорусун жеңем деп, күрөшөм деп ушул жерде дарыланып жатат? Жана канча убакыттан бери ушул жерде жашап жаткандар бар өзүнүн ушул илдетти жеңем деген ишенич менен? Эми лечение онкология, рак оорунунда основной 3 метод бар да: хирургический, анан химиотерапия, лучевая терапия. Ушул 3 метод бардыгы биздин улуттук борбордо биз өткөрөбүз. Анан лучевая терапия бир эле жерде бизде бар. Аппараттар азыр гамма аппарат, Бабатрон жаңы аппарат, Индия өлкөдөн бизге грантовый помощь. Терабалт, Магатын жардамы менен. Азыр буюрса өкмөт бизге каражат беришти, где-то 10 миллион. Ошого биз азыр тендерный процедураларды өткөзүп атабыз. Закупка азыр только айтылды, линейный ускоритель. Буюрса 2 линейный ускоритель алсак, анда более точная лучевая терапия, современный методдарды колдонсок болот. Химиотерапия как раз биринчи айтпадым, иммунотерапия. Ошолорду современный препараттарды, азыр көп таргентный препараттар бар, бирок ал эмеси баасы өтө кымбат. Хирургический методдор болсо на современном уровне биз өткөзүп атабыз. Эми бир эле проблема бар, малоинвазивная хирургия, ошолорду өндүрүш керек. Это эндоскопическая хирургия, башка өлкөлөрдө, Америка, Россия, Японияда кеткендей. Ошолорду это лечение, да, Анан диагностика болсо бизде эндоскопическая, цитология, гистология, основной метод диагностики онкологиядачы это гистология. Точно билиш керек да, эмне кандай клеточный состав опухоли. Ошондо биз как раз разработка клинический протокол деген бар, ар бир ооруда, да, өзүнүн клинический протокол стадияга жараша. Ошолорду биз четко ошолорду өткөзүп атабыз. Анан диагностика жалпы республика боюнча, чтобы эрте ранняя диагностика, да, өпкөн залал шишиги флюорография өткөрүлүп атат. Ар бир киши бир жылда өтүш керек, да. Анан профилактические мероприятия, это первичная, вторичная профилактика деген бар, ошондой терминдер, да. Первичный, допустим, мисалы рак ашказан залал шишиги, да, рак. Геликобактер пилори, рекламадан берип атышат, да, ошондой мындай препараттар бар. Ошону профилактикалаш керек, дарылаш керек, геликобактер пилори, как предраковые состояния, назвать мындай. Анан рак шейки матки. Анын причинасы вирус папилломы человека деген бар, да? Вирус папиллома. Ошону профилактически дарылаш керек. Анан дагы гепатит Б, С особенно, да? Боордун рагы причинасы, да? И ушундай көп ошолорду профилактический мероприятияларды өткөзүш керек. Анан эл менен, население менен тоже информационный материалдарды бериш керек, что эртерээк келиш керек обследованияга. Анан по статистика боюнчачы рак 45 жаштан кийин эмеси чоңоёт да, заболеваемости. Шишип
Жоқ, размер емес, количество заболеваний, да? Заболеваемость. Вот бияқта мен атайын вот сізге тоже алып келдім. Вот көріп отырсыз, 45-тен кейін уже чоңайып баратады. 50-60 жаштарда вот уже адамдардын рак оорусу менен рак илдетине жугуусу анан да? да, вот Бул допустим жугуштуу болуп калат. Жок, жугуштуу эмес. жугуштуу эмес. Оорусу мисалы ооругандар да мисалы более молодой возрастта анча неме эмес. Себеби бизде быйыл өзүңүздөр белгилүү болгон саламаттык сактоо министрлиги да сергек жашоо деп өтүп кеттик биз. Бул сергек жашоо мисалы тамеки тарткандардын көбүнчөсү өпкө рак илдеттери менен ошондой эле ашказан, кызыл өңгөч менен рак оорусу менен илдетке чалдыгуусу көп чем тамеки тартпагандар менен. Анан спорт менен заниматься эткендер. Анан ошондой эле бизде баягы бул рак илдетинин туура себеби так аныкталган эмес. Бизде 3кө бөлүнөт: физикалык, химиялык жана физикалык деген баягы сырткы чөйрөнүн мисалы рентген лучтары да ионизация болуп атат азыр. Химиялык жактар бул тамак аштан болуп атат жугуусу да, тамак аш. Себеби химиялык баягы биз ар кандай краскаларды колдонуп атабыз. Бул оор металлдардын туздары колдонуп атабыз. Ушулардын баардыгы бул рак илдетине алып келүү себеби болуп эсептелет. Канцерогенный вещество деп коет, ошолордун бүт баардыгы рак илдетине алып келип чалдыктырып атат да. Алдыңкы белгилери кандай болот? Мисалы, же ооруп атканда барып текшерилип, анан анализдер чыгып, анан кийин билинеби, же ага чейин эле ушул ракка калганын кандайдыр бир может температура болот, кандай болот? Бул ошол рак илдетинин бир себептери алдыңкы баягы симптомдору деп коебуз, билинбейт. Себеби бул анализ тапшырганда гана ошол анализдин өзгөрүүсү менен гана билишибиз мүмкүн да. Сиз айткандай жанагы чалдыгып, температура болуп калгандары уже көп кечки стадияларында, 3-4 өтүшүп кеткенден кийин пайда болуп баштайт да, булардын көпчүлүгү ошондо болуп. Присоединение инфекции. Жакшы, негизи ушул рак илдетин айыктырууда элдик табыптар дагы бар да. Муну элдик медицинанын жардамы менен айыктырса болот, бизге кайрылгыла деп ушул өздөрүнүн атайын рекламалап, гезит, журнал аркылуу рекламалап, өздөрүн ушул ооруга чалдыккандарды чакырып дарылап аткандар да бар да. Буга кандай карайсыздар? Биз бул боюнча дагы көп жерде жолугуш өткөрдүк. Андан кийин бизде саламаттык сактоо министрлигинде нетрадиционная медицина деп бөлүм бар. Биз буларды жолугуш өткөрүлгөндө ар дайым чакырабыз. Келиңиздер, сиздердин ошол өткөргөн дарылоо курсуңуздар боюнча бизге аныктап тактап бериңиздер, жана 2 айлык окуу бар. 2 айлык окуудан өтүңүздөр, биз сиздерге сертификат беребиз, ошонун негизинде иштейсиздер. Бирок кыргыздарда билесиз, баягы эч кимиси келбейт. Анан бизде кээ бир мындай немелер болду, случайлар болду. Мен ушундай адамды дарылайм деп келгенде дагы биз аларга биз өзүбүзгө жоопкерчиликти алып аларга бергенбиз, макулдугубузду берип, бирок алар өздөрүнүн дарылоосунун эффектүүлүгүн эч качан көрсөтө алышпады да. Ошонун негизинде биз буларга каршы эмеспиз, булардын лечение дарылоосун. Себеби биздин ата бабалардан бери келген медициналык тармакчы. Ошон үчүн биз дагы буларга айтабыз, келгиле, окугула, ошондон өткүлө, сертификат алгыла, биз каршы эмеспиз дейбиз. Бирок ушул убакка чейин бир дагы адам ошон өзүнүн келип окуусун тастап, сертификат алган адам болбоду. Ооба. Буга сиз кандай карайсыз? Ну, вот менин мнением, да, оюм, что ушу рак өтө серьезное заболевание, да, ошондуктан на основе доказательной медицины аны өткөрүш керек. Ошол үчүн биз клинический протоколдорду на основе лучших опытов башка өлкөлөрдүн, да, метод леченияларын ошол и статистикадан көрүп атабыз. Кайсы методдор жакшы результаттарга алып келет. Ошондуктан только на основе доказательной медицины, сторонник традиционной медицины, да, вот, мен айтып кетпедимби, да, 3 метод лечения. Это наиболее результаты өтө
чоң, да, это лучевая терапия, химиотерапия и операция, хирургическое лечение. Вот мен только ушул көп көрүп атабыз, когда вот аконит менен дарылайт, да, вот башка даже креолин, керосин менен сыйпап, наоборот прогрессирование болуп атат, ну, оору более уже стадияга, 4-чү стадияга Өтүшүп кетет. кетет. Ооба, буга чейин дагы чыкпады эле. Мен өзүмдүн атайын кыргызчылыкка салып, ушинтип айыктыра алам деп, анан адам бирөөсү дагы ушундай жакшы жыйынтык алып чыккан эмес да. Мында да көбүнчө баягы акыркы стадияларында бизде деле колдонулат бул симптоматологиялык дарылоо да. Буларда кандайдыр бир ошол бир стадиясына келип калганда ошол адамга кандайдыр бир жеңилдик бериши мүмкүн. Ошол убакта ошол дарынын күчү менен жеңилдик берип калса, ошону жыйынтык деп алышат дагы, көбүнчө ошого таянып алышат да. Бул кандайдыр бир убактылуу жыйынтык берет дагы, андан кийин оорунун өрчүшүн күчөтүшүнө алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн муну өтө кылдаттык менен колдонуш керек деп ойлойбуз да биз. Биз себеби айтып кетти жанагыдай, биз өзүбүздүн баягы көрүп жүргөн дарылоо ыкмаларын колдонобуз да. Ошон үчүн буларды айтып кетет элек, ошону өтө кылдаттык менен кайрылса. Себеби алардын моундай диагностика кылганы деле жок да, моундай элдик табыптардынчы. Сенин ооруң мындай экен деп туруп, бардыгын эле бир айтып кетти, жанагыдай бир метод менен дарылай берет. Андай болбойт. Себеби ар бир оорулууга ар кандай өзүнчө так дарылоо протоколдор иштелип чыгыш керек. Ошол ыкма менен дарылоосу зарыл да. Жакшы, негизи эле ушул рак десе жашы өтүп калган, 40, 50, 60 жаштагы улгайып калган адамдарды ушул илдетке кабылдоо болуш керек. Демек, ал ушу басып өткөн жолунда балким бутун муздак кармады, туура кылды, туура эмес кылды деп айтса болот да. Ал эми дүйнөлүк изилдөөлү алып караганда где-то 200 миңден ашык жаңы төрөлгөн ымыркайлардан 14 жашка чейинки балдар ушул рак илдетине кабылышыптыр да. Алардын организми жаңы өрчүп келатат, мээси жаңы өсүп келатат. Анан алар эмне үчүн алар ушул рак илдетине кабылып калышат? Мунун себеби эмнеде? Көп причина бар. Вот балдардыкы да, вот бизде балдардын бөлүмү бар. Көбү лейкемия деген оору менен, белокровие да, деп рак крови деп коет. Ошо менен как раз анан ретинобластома көздүн да, вот шишеги. Ошолор это вот генетически передается, да, ошол, допустим, я имею ретинобластома боюнча. Ошондуктан эртерээк аныкталганга анамнез жакшы собирать этиш керек. Туугандарым бар беле ушундай оору. Анан туугандарды обследование кылыш керек. Балдарды имеется в виду, вот. И ошолорду биз өткөзөбүз биздин борбордо. Бул ошондо кан коюбу кандай болуп калат? Жок. Бул бир жагынан караганда тукум куучулук деп калат да. Баягы мен башташында айтып кетип едим, скрининг программалар деп. Скрининг программа деген эмне деген? Скрининг программа деген бул өтө жөнөкөй жана акчаны аз сарптап туруп, ошол рак илдетине чалдыккандарды аныктоо да. Бул кайсы нерселерден турат? Биринчиден баягы генетикалык деп айтып калды, ошол мурдагы ата теги ооруган эмеспи? Эгер ооруган болсо, ошол төрөлүп кичине убакыт өткөндөн кийин оорубаса деле бир сыйра текшерүүдөн өткөрүш керек. Себеби баланы, себеби генетикалык дегенден кийин анын ата теги ооруп кеткен. Ошол менен оорушу толук ыктымал деп айтыш кыйын, бирок оорушу мүмкүн. Ошон үчүн эрте ошол диагностикалык тактоолордон өтүп турса, муну эрте аныктап, эрте дарылаганга жакшы да. Биз ошон үчүн скрининг программаларын киргизип атабыз. Азыр мына мисалы бизде пилоттук болуп, мына Чүй областы кирди. Чүй областында азыр иштегенге неме болуп атабыз. Оштобу буларды эрте аныктап, булардын рак илдетин эрте жолукканын аныктап, эрте башталкы стадияларында дарылап, себеби бул эмнеге алып келет? Бул
кайта эле каржы маселесин алып келет да. Мамлекет канчалык дени сак адамдар көп болсо, бай мамлекет болот. Биздин ооруган адамдарыбыз көп болсо, анда биз мамлекет дарылаганга кеткенде, анда биз профилактикалык негизге кетсек, профилактикага $1 кетсе, дарылоого $4 кетет. Мунун айырмасы өтө чоң да. Ошон үчүн биз көбүнчө ушул профилактикалык жакка көңүл бурсак жакшы болот да. Биз элдерге дагы маалымат берип атабыз, ошо элдер дагы өздөрүн карап жүрсө, ошолор кандай болгондо ушул ооруга чалдыгат. Бул эле оору эмес, бүт бардык ооруларда профилактика. Бизде ошон үчүн профилактикалык ооруларды профилактик жактан көргөзүү боюнча чоң жумуштарды алып барып атабыз дейт. Жакшы. Негизи эле ушул Вот как раз скрининг боюнча это диагностика, да, ранняя диагностика деп коет. Мисалы көкүрөк шишик, да, ал үчүн цифровой маммографтар керек. Вот Бишкекте бар, Ошто бар, да. Ну, азыр вот передвижной болсо жакшы болот эле, да. Вот, чтобы региондорго алып барып, ошол жактан профосмотрларды өткөзгөнгө. Анан мисалы рак предстательной железы, эркектердин шишиги, да, после ну где-то 50-60-тардан кийин заболевание чоңоет, да. ПСА деген, простат специфический антиген, это анализ деген бар, да. Ал чоңойсо показатели, то уже подозрение, что рак предстательной железы бар деп уже подозревать этсек болот. Анан более детально обследование кылыш керек. И так вот, допустим, толстый кишечник боюнча, да, анализ на скрытую кровь деп коет, да. Тоже это как скрининговое исследование башка өлкөлөрдө өткөзүлөт, да. Вот, мисалы, ну и рак шейки матки айтып, мазокторду вот смотровой кабинеттер бар, да, ССНдерде, поликлиникаларда. Обязательно аялдар ошондон өтүш керек бул обследованияны. Ошондо эртерээк диагностикасы болот да. Биринчи, экинчи стадия айтып атпайбызбы? Результат лечениянын дарылган результаттары аябай жакшы болот. Демек, убакытты өткөрбөй, эртерээк анализ тапшырып. Поэтому рактын оорусу ал дарыласа болот. И как раз вот айтып кеттик, 3 метод лечения. Вот, и вот азыркы сиз Нобелевский лауреаттарды айтып кеттиңер, да. Иммунотерапия, ошонун баардыгын өткөзсө болот. И результаттар жакшы болот. Демек, алдын алганга болот экен. Ушул жеңип чыккандар бир азырынча каттала элек, мен билгени Кыргызстанда. Ушул рак оорусун жеңип мен айыктым дегендер. Почему бар да? Ошолорго токтоло кетсек. Как раз даже вот неправительственные организации вместе против рака, там көбү ушу рак менен ооругандар вот айыгып кеткендер да. Вот алар атайын өзүнүн примери менен көрсөтүп атат, что мынакей биз айыктык депчи, элдер билсин деп. Акцияларды өткөзүшөт. Вот месячник по раннему выявлению вот рака, вот көкүрөк шишиктен, да. Маммологторго кайрылып атайын дарылашат, да. Вот азыр только айтып кетишти, что экспедициялар вот новостройкаларга, Атбашыга жакында эле, жакын арада биз Нарын областка, Нарындын өзүнө как раз бригаданы жибергенбиз. Как раз вот год регионов, да, деп. Анан уролог, онколог, гинеколог, вот биздин как раз специальность боюнча көп специалисттер барып келишти. И результаттар жакшы, выявление болуп атат ошол жакта. Именно вот как раз максат это ранний стадиядан выявлять эткенге. Демек, ошол Нарын областына барып, ошол регионду текшерген дарыгерлердин командасы Кыргызстанды кыдырып чыгабы, башка областтарды дагы? Башка Баткенге былтыр даже операцияларды областной больницада жасап кетишти биздин дарыгерлер. Жерлеринде барып, бизде мобилдүү клиника деп коет, анын ичинде УЗИ бардык условиялары бар, ошо ооруларды биринчи көргөнгө. Ал ошол улуттук госпиталда Ош областында жана Жалал Абад областында мобилдүү клиникалар бар. Булар могу күндүн жылысынан баштап туруп, четки багы кар түшкөндөн кийин жетпей калган чаткал сыяктуу жерлерди барып, ошол тажрыйбалуу дарыгерлер менен коштоп барып, ошол жерде профилактикалык
көрүүлөрдү өткөзөт, оорулардычы. Бүт бардыгын бир сыйра көрүп, өткөзүп келишет. Жыл сайын болуп турат Ал бизде. текшерүү акысыз жүрөбү? Акысыз жүрөт, Акысыз жүрөт. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн биз ракты дарылоонун жаңы ыкмасы пайда болду деген тема менен талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубуз кандайдыр бир пайыз сизге дагы пайдасы тийди деген ишеничтебиз. Бүгүн биздин коногубуз медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясат башкармалыгынын бөлүм башчысы Калмаматов Кубанычбек агай болду. Мындан сырткары Улуттук онкология жана гематология борборунун директорунун орун басары Шайымбетов Бакыт агай болду. Атайын убактыңыздарды бөлүп ушундай рак оорусу туурасында маалымат бергениңиздерге рахмат. Урматтуу телекөрүүчү, ушу менен биз бүгүнкү берүүбүздү аяктайбыз. Сиз Next TV'нын Facebook'тагы, Instagram'дагы, YouTube'дагы каналына катталып, биз туурасында маалыматтарды байма-бай алып турсаңыздар болот. Сиздер менен Акылай Мараты болду. Саламатта калыңыздар, эч качан рак илдетине кабылбаңыздар.